Чет өлкөдөн өзгөчө тукумдагы кой эчкилерин сырын тапкан фермер. Кара Суу районунун тургуну 2 жылдан бери сүт жана төл багытындагы кой эчкилерди алып келип, багып, туруктуу бизнеске айлантты. Бир кой 5 козуга чейин төл берсе, эчкилердин 2-ден 4 литрге чейин сүт алат. Учурда бул ишкерлик жанданып, жандыктарды сатып алуучулар көбөйгөн. Бир кой эчкинин баасы 20 000 сомго бааланат. Фермердин түйшүктүү ишин Исхак Туратбеков чагылдырып келген. Бул Занинский тукумундагы эчкилер Россиядан келген. Өзгөчө жандыктарды Кара Суу районуна караштуу Отсадыр айыл аймагынын тургуну Бектемир Базарбай уулу багып кардарларга сатат. Бектемир мырза өзгөчө эчкилер суукка да, ысыкка да чыдамдуу келишет дейт. Бир күндө 4 литрге чейин сүт берет. Эгерде тойтуу убагында берилип, жакшы каралса 5-6 литрге чейин сүт бериши мүмкүн. Булардын өзгөчөлүктөрү ошо сүт тармагында 2 литрден 4 литрге чейин сүт берет. Эгер жакшы карай турган болсо, андан да көп бериши мүмкүн. Бул өзү эчкилерди көбүнчө тоо таштарга багат го. Суу деле ичпей жүрө берет. Көбүнчө өзүбүздүн деле мындай суу аз го, Кыргызстанда көп жерде жүрөт. Бул эчкилер ошо суу жактан дагы жакшы, суу ичпей 2 күн жүрсө дагы жакшы да булар. Чыдайт, ысыкка чыдайт. Ал эми бул койлор Романовский койлор деп аталат. Учурда короодо 35 бар. Алгачкы төлдө койлор 2-3 козу тууйт. Жыл өткөн сайын көбөйүп, бир кой 5ке чейин төл берген учурлар болгон. Бул тукумдагы койлордун төлү өзгөчө болуп эсептелет. Ал эми козулары да чыйрак болушат. 2-3 күндөн кийин эле чыңалып, эрте эле чөп жей баштайт. Бектемир мырзанын үй бүлөсү алгач бизнести баштаганда койлорду алып келген. Бир койдун баасы учурда 20 000 сомдун тегерегинде. Эгер козусу менен сатылса, бул баа дагы өсөт. Азыр ушул койдун баасы мына өзүңүздөр чөп жеп аткан. Азыр бул боз, Кудайым буйрса 20 күнгө жетпей төл берип калат. Булардын баасы азыр 20 кеми бар. Азыркы учурда Россиядан келген. Бизге башында 60 баш келген. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле 60 баштан сатылып ушулар калды. 3төн, 4төн жана кээрлери 5тен берет да, адамдын да багышына карайт да. Анан бул жак өтө деле сылай болбойт балдары. Балдары чыйрак болот, анан балдарындай тез чөпкө кирет да. Жандыктарга күнүнө 3 мал кадимкидей эле жем жана чөп берилет. Ашыкча тойту талап кылбайт. Бектемир мырза Россиядан келген жандыктардын Кыргызстандын шартына тез эле көнөрүн айтат. 20 күн сайын кой эчки келип турат. Россияда 1 ай карантинде кармалып, документтери даяр болот. Кардарлар көбөйүп, өзгөчө тукумдагы кой эчкилерге болгон талап жогорулагандыгын айтат. 7 облустан кардарлар келип сатып алып кетишет. Жайлоого жибергендер болду, бизден алган. Уже бул Романовский бизге келгенде 5-чи поток болуп атат. Баштагы алгандарда уже алып, көбөйтүп, кайра саткандар да болуп атат. 10дон, 15тен алып көбөйтүп, жайлоого узатып атат. Жайлоого аябай жакшы. Кардалар 7 областтан келет. Талас жактан дагы келет. Ош өзүбүздүн территория, Баткен, Жалал-Абад дегенде бүт бар жагына алып кете беришет. Бул бизнес аркылуу жакшы киреше тапканга болоруна көзү жеткен фермер сарайды чоңойтуп мал жандыкты көбөйтүүнүн аракетинде. Алдыда дагы башка тукумдагы койлорду жана жылкыларды, торпокторду алып келүүнү пландап коюшкан. Кирешеси көбөйсө мамлекетке салык төгүп, мал чарбачылыктын өнүгүүсүнө өз салымымды кошом деген ниетте. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.